деген уулум Азимов Даниэлди мына күнөөсүн далилдебей туруп 23 декабрда октябрь соту деген 10 жылга кесип салды 19 жаштагы баламды. Ошого сизге суранат элем, жардам бериңиздер. Кудай буйруса, азыр эле саналуу күндөр калды сиздин президент болоруңузга. Жумурай журт сизди колдоп атат. Мен да колдоп берем, баарыбыздан колдойбуз. Балама жардам бериңизди суранам, жардам бериңиз. Менин балам 19 жашта. Эме салды сотто 10 жылга. Бир далили жок. Эмне кандай кылмыш менен камады? Кандай? Өздөрү оперлери, ГКМБнын оперлери, спайс өздөрү ууртокмокко алып, башына салфан кийгизип, аябай кыйнап туруп, баламаны койнуна спайс деп салышкан. Анан мына нарын элдин атынан 3000 киши кол коюп берди азырчы. Сизге ушу кайрылымды берип коеюнчу, байке суранам. Балдардан берип жибериңиз. Жок, балдардан берип жибериңиз, мага алып келип берет. Өзү берип коеюнчу. Кое берип койгула. Кое берип койгула, алып келсин мени. Жиберип койгула, бери алып келсин. Жиберип койгула. Бул маселе боюнча урматтуу туугандар, кое турла, мен жооп берип коеюнчу. Ким? Кое тур азыр, токтотуп тур микрофонду. Микрофонду токтотуп туруңуз, микрофонду. Урматтуу Теңир Толук туугандар, урматтуу эл журт. Бул эми муну мен бар көзөмөлгө алып караштырып көрөбүз, чын калпын териштиребиз. Негизи эле ушундай маселелер баягы мындай күнөөсүз бирөөнү күнөөлөп, анан буга чейин баягы результат кылыш үчүн камап койгон фактылар абдан көп. Мен мына өз көзүм менен көрүп, ошолордун арасында олтуруп чыктым го мына. Мен президенттин милдетин аткарып турган кезде ревизия жасатып, жаза аткаруу комитети менен ошол ырайым берүү комиссиясынын баарын изилдеп чыгып, баягы майда чүйдө кылмыштар үчүн отургандар, анан жанакындай адилетсиз отургандардан 230 киши чыкты. Мен кол коюп чыгардым аны. Анан мындан ары Кудай буйруп шайланып барып калсам, бардык түрмөлөргө комиссия түзүп, ошолордун иштерин шашпай иликтеп чыгабыз. Иликтеп чыгып, анан ушундай күнөөсүз отургандар болсо, же болбосо жанагындай майда чүйдө кылмыштар менен, түрмөгө камабай эле турган кылмыштар болсо жөн эле, аларды дагы чыгарабыз. Ревизия кылабыз да комиссия менен. Анткени биз түрмөлөрдө 1000 деген, 10 000 деген адамды кармап жатабыз дагы, биз мамлекеттин акчасын кетирип атабыз, миллиарддаган сомдорду. Ал майда чүйдө менен отурган кылмыштар менен отурган балдарды биз чыгарышыбыз керек. Албетте баягы ОПГнын мүчөсү, анан жана наркотик менен, разбой менен, киши өлтүрүү менен отургандар чыкпайт. Алар жөнүндө сөз жок. Только ошо жана карапайым калктын балдары жөнүндө сөз болуп атат бул жерде.